сабак. Саламатсыңарбы, 4 класстын окуучулары. Бүгүнкү кыргыз тили сабагында силер менен экран аркылуу көрүшкөндүгүмө абдан кубанычтамын. Балдар, маанайыңар кандай? Эне тилим, эне сүтүм барктаган, сени менен түбөлүккө мактанам. Урпактарга улуу бойдон каласың, ырым менен даңктаганым даңктаган. Жогорудагы ырсаптарында айтылгандай, эне тилибизди барктап, эне тилибизди туура жана так сүйлөгөнгө аракет кылалы. Анда эмесе кыргыз тили китебиңерди алып, калемсап дептериңерди камдап, кунт коюп, аралыктан өтүп жаткан сабагыбызга көңүлүбүздү бурабыз. Телесабак. Балдар, карагылачы, экрандан бир канча шахмат фигураларын көрүп турасыңар. Шахмат спорттун бир түрүнө кирет. Шахматты акылдын гимнастикасы десек дагы жаңылышпайбыз, балдар. Өзүңөр билгендей, шахмат оюнундагы фигуралардын ар биринин өзүнүн жүрүшү, өзүнүн орду бар. Бул фигуралардын бардыгы падышага кызмат кылат жана аны коргошот. Ал эми өз алдынча турганда эч кандай күчкө ээ эмес. Демек, балдар, бүгүнкү өтө турган темабыз өз алдынча турганда эч кандай маани бербеген жана сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштыруу үчүн колдонулган кызматчы сөздөр жана кызматчы сөздөргө кирген жандоош жөнүндө кененирээк таанышабыз. Бүгүн сабакта кызматчы сөздөр жана ага кирген жандооштор жөнүндө окуп үйрөнөбүз. Кызматчы сөздөр жана ага кирген жандоошторду башка сөз түркүмдөрүнөн айырмалап, алар менен сүйлөм түзгөндү үйрөнөбүз. Эне тилибизде так жана туура сүйлөгөнгө машыгабыз. Балдар, кыргыз тилинде маани берүүчү 6 сөз түркүмү бар экенин бардыгыбыз билебиз. Алар: зататоч, сынаточ, санаточ, ататоч, такточ, этиш. Мисалга алып көрсөк, китеп деген конкреттүү биз окуган китеп жөнүндө болуп жаткандыгын билебиз. Бул зататоч сөз түркүмүнө кирет. Же болбосо мен деген сөздү алсак, бул ататоч сөз түркүмүнө кирет. Бүгүнкү өтө турган кызматчы сөздөр жөнүндө айтып кетсек, булар өз алдынча турганда эч кандай маани бербеген жана сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштыруу үчүн же кошумча маани берүү үчүн колдонулган сөздөр кызматчы сөздөр деп аталат. Башкача айтканда, жалпы жонунан кызматчы сөздөр сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштырат. Сүйлөмдөгү айрым сөздөргө, сөз айкаштарына же бүт сүйлөмгө кошумча маанилерди киргизет. Кызматчы сөздөр өз алдынча турганда эч кандай мааниге ээ боло албаган сөздөр. Кызматчы сөздөргө мисал кылып кетсек, ырас, көздөй, дагы, элего, абдан, үчүн, карата, менен жана башка сөздөр. Кызматчы сөздөр сүйлөмдө ар түрдүү кызматтарды аткарат. Ушул өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу алар жандоочтор, бөлүкчөлөр, байламталар деген түрлөргө бөлүнөт. Бүгүнкү сабакта кызматчы сөздөргө кирген жандооштор жөнүндө кененирээк токтоло кетебиз. Өз алдынча турганда мааниге ээ боло албаган, өзүнөн мурун турган сөздөрдү жандап, кошумча маани берген сөздөрдү жандооштор дейбиз. Жандоочторго төмөндөгү сөздөр кирет: аркылуу, сайын, сыяктуу, шекилдүү, тууралуу, жөнүндө, боюнча, бою, үчүн, менен, дейре, чейин, кийин, карай,
карата, караганда, сымак, сөрөй, соң, көздөй, жараша, мурун жана башкалар. Балдар, бул сөздөрдү күнүмдүк турмушта кеңири колдонуп жүрөбүз. Балдар, азыр бир нече сүйлөмдөрдөн жандооч сөздөрдү таап көрөлү. Сен экинчи сабакка чейин келип кал. Кана балдар, бул сүйлөмдөн жандооч сөздү табабыз. Туура балдар, чейин деген сөз жандоочтун милдетин аткарат. Уюлдук телефон аркылуу көптөгөн иштеримди бүтүрүп алдым. Бул жерде жандооч албетте аркылуу деген сөз. Ысык көлдү көздөй сапар алдым. Бул жерде жандооч көздөй деген сөз. Балдар, кийинки тапшырмага көңүлүбүздү бурсак. Көпчекиттин ордуна тиешелүү сөздөрдү коюп, сүйлөмдү толуктагыла. Адегенде көпчекиттин ордуна келген сөздөрдү окуп чыгалы. Алар: мурун, менен, карай, тууралуу. Кана балдар, бир сыйра көз жүгүртүп карап алалычы. Чайдан мурун кымыз куюлду. Үсөн айылды карай кетти. Жайлоонун көркү ачылат, жайылып жаткан мал менен. Балдар эне тууралуу ырларды жаттап келишти. Азаматсыңар балдар. Балдар, эмнелердин сүрөтүн көрүп турасыңар? Туура балдар, иттин, көпөлөктүн, дарбыздын сүрөтүн көрүп турабыз. Булар сөз түркүмдөрүнүн ичинен зат атоочторго кирет. Келгиле балдар, бул зат атоочторго жандооч сөздөрдү улап көрөлү. Үргөн сайын, көпөлөк менен, топ сыяктуу. Эми балдар, бул сөздөргө сүйлөм түзүп көрөлү. Короодогу ит үргөн сайын улам-улам эшикке чыга бердим. Көпөлөк менен куушуп ойнодум. Дарбыз топ сыяктуу экен. Балдар, жогорудагы макалдардан жандооч сөздөрдү табалы. Жакшы менен жүрсөң жетерсиң муратка, жаман менен жүрсөң каларсың уятка. Сен деген сенек сөз, сиз деген сылык сөз. Бул жерде менен жана деген сөздөр жандоошторго кирет. Зат атооч сөздөргө туура келгендей жандоошторду алып келип дал келтиребиз. Зат атооч сөздөр булар: атам, үйгө, айылды, ашымдан деген сөздөр. Ал эми дал келтирүүчү жандооч сөздөр: чейин, мурда, менен, карай деген сөздөр. Кана балдар, биринчи саптагы сөздөн баштайлы. Атам менен, үйгө чейин, айылды карай, ашымдан мурда. Азаматсыңар балдар. Жандооч сөздөрдү тапкыла. Аркылуу, кийин, боюнча, жараша. Бүгүн биз сабактан өз алдынча турганда эч кандай маани бербеген жана сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштыруу үчүн колдонулган сөздөр кызматчы сөздөр экенин билдик. Кызматчы сөздөр жандооч, бөлүкчө, байламта сөздөр болуп бөлүнөрүн билдик. Кызматчы сөздөргө кирген жандоочтор тууралуу маалымат алдык жана башка сөз түркүмдөрүнөн айырмалап, алар менен сүйлөм түзгөндү үйрөндүк. Келе сабак. Ушуну менен кыргыз тили сабагы аягына келип жетти. Бүгүнкү сабак силер үчүн абдан кызыктуу болду деген ойдомун. Ден соолугубуз бекем, маанайыбыз ачык, жашообуз куунак, алган билимибиз жемиштүү болсун.
Кийинки сабакта жолукканга чейин сак саламатта калгыла балдар.